Мен Файзия Шумкарбек, Ош шаарык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысымын. Азыркы учурда биздин Ош шаарында биринчи социалдык объектилер азыркы мезгилде мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, 31 август эгемендүүлүк майрамы бул быйылкы жылы Ош шаарында өтүү мерчен өлүп жатканына байланыштуу. Бул майрамга карата биз кош майрам кылып, жанагы биздин балдар үчүн, мектепке чейинки билим берүүчү уюмдар, мектеп жашындагы балдар үчүн жалпысынан 5 соц объектине пайдаланууга берүүнү пландап жатабыз. Булар 2 мектеп, 3 бала бакча. Булардын 2 бул жергиликтүү бюджеттен, 3 республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренеси аркылуу каржыланып жатат. Тарихтерин менен айта турган болсом, бул Манас ата кичи шаарчасында 500 орундуу корпусу, 31 Курманжан атында мектепке 225 орундуу мектеп спорт залы менен, андан сырткары Ак Тилек кичи районунда 75 орундуу жаңы бала бакчанын курулушу, Кеңеш айылында дагы 100 орундуу жаңы бала бакчанын курулушу, Амир Темир кичи шаарчасында 100 орундуу кошумча корпус бала бакчанын курулушу жүрүп атат. Буюрса иш график боюнча барат деп бүтүп пайдаланууга беребиз деп ниет кылып турабыз.